Жуманын башында президент менен өкмөт башчынын расмий жолугушуусу өттү. Жолугушуунун алкагында кышка болгон даярдык, коопсуз шаар долбоору боюнча маселелер талкууланды. Мурунку премьер Сапар Исаков УПУ залоого кабылганын айтып, шейшемби күнү башкы прокуратурага доо арызы менен кайрылды. Буга чейин анын укук коргоочусу Нурбек Токтакунов УКМКнын кызматкери аны коркутуп жатат деп жарыялаган. Баш айынын 8-inde Чолпон Ата шаарында мекендештер форуму өттү. Форумда Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева жана чет мамлекеттерден келген мекендештер сөз сүйлөштү. 3-күнү Суракматов жарандык активисттердин каршылыгына карабай Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды. Шайлоого жалпы 44 депутат катышып, 43 колдоп беришти. Баш айынын 7-синде Сооронбай Жээнбеков Индонезияда өтүүчү 18-чи Азия оюндарына катыша турган спорттук делегация менен жолугушту. Азия оюндарында мамлекеттик тууну волейболчу Оңолбек Каныбек уулу көтөрүп чыгат.